Агай саламатсызбы? Мен Оштон болом. Мектепте окуп, Ошто университетте окуп, ошол жакта эле чоңойгом. Анан 2019 Бишкекке келгенмин. Бишкекте көз ажиздердин федерациясы бар болчу. Ал жакта өз алдынча басканды, өз алдынча жашаганды үйрөтөт болчу. Ошол жакта окуп жүргөндө бассейнге барсаң болот эле, ушундай дзюдого келсең болот эле. Мен экөөсүгө тең бара берет болчумун, өзү кызыгат болчумун күрөшкөнгө. Ал жакта окуп жүргөндө менен окуп жүргөн балдар келчү. Ошолор менен чогуу келе берет болчумун. Өзү спортсмен болоюн деген оюм деле жок болчу. Ушинтип залга келип атып, биринчи жолу 2021 Олимпиадага лицензия берип алган мага. Ошодон кийин мындай спортсмен болуп кеткенмин. Чемпионат Азия болгондо адан дагы биринчи орунду алгам 2023. Анан көзүндөсү Азия оюндарынан дагы биринчи местени алдым. Азыр болсо мен менен машыгып аткандар Анталияга кетишет жакында 2-3 күндөн кийин. Мен болсо Олимпиадага даярданып атам. Анайын абрасын не кылабыз? Анайын схватка кылабыз балдар, бер мен жака, фол. Биздин пара дзюдодо бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды. Бул пара дзюдо экиге бөлүнөт да. Биринчи G1 деп бөлүнөт, булар вообще көрбөгөндөр. Дзюдо кичине көргөндөр. Индивидуалисттер бар да, биринчи группадагы. Пара дзюдо бул Кыргызстанда жаңы өнүгүп келатат, 3 жыл болду. Ошого байланыштуу бизде азыр возрасттык ограничение жок бизде. Кичинекей балдар келсе эле иштей беребиз да. Бизге азыр спортсмен жок келсе да, болгонубуз ушу жаңы ачылдык да. Негизи соперницаларды мындай жеңем, алар болбойт деп айткан болбойт да. Ар бири өзүгө жараша күчтүү дегендейчи. Анан алар менен күрөшүп атканда кээде кыйын болот, кээде оңой болот. Смотря даярданганыңа карайт да. Какое-то время даяр болобуз дебейм, постоянно эле тренировка кылып, постоянно даяр турабыз. Но соревнованияга 1 ай калганда ошо сбор кылабыз. Бунусунда сбор болбой калды, ошон үчүн биз Бишкекте жүрөбүз. А так сбор болгондо биз көлгө барып, ал жакта режим менен тренировка кылабыз да. 4 класстан баштап Ошто көз ажиздердин мектебине баргам. Ага чейин обычный эле школада окугам. Кызамык болуп барып, ошодон кийин көрбөй калып, анан врачтар ошол жакка алып бар деп 11-класска чейин ошол жакта окугам. Анан 11-класста бүтүп, Ошкога окууга тапшыргам, МФК. Ал жакта дагы окуп бүтүп, Бишкекке 2019 келгенмин. 2019 Бишкекке көз ажиздердин федерациясына келип, ал жактан өз алдынча басканды, самостоятельный болгонду үйрөтөт болчу. Биз постоянно ушундай жуулганын алабыз да. Анткени беркелер мындай сыртында кумдары менен болуп мындай эмне үчүн боло берет го, бирок аны деле тазалап жесең боло берет. Билбейм, мен ушундай деле ала берем да. Жаныбызда магазин бар, ошодон эле алып айтабыз биз. Жакшылардан салып бериңиз де, мен болсо бар туруп кана көрөйүнчү деп эле баарын бирибизден овощи, фрукты баарын тең эле кармалап чыгам. Ещё биягыдан артыш керек болчу, мен просто тетир артчым. Мындай стереотиптер дагы бар да, тең-теңи менен, инвалидтер менен турмуш куруш керек деген ойлор бар да адамдардачы. Экөө тең эме болсо балдары дагы ошондой деген да ойлор бар. Бирок эми Аллахтын бергени да алчы. Мен көп эле тааныштарымдын балдары жакшы эле. Ата-энеси көрбөйт, бирок балдары жакшы эле көрөт да. Даже апаларын жетелеп, ошентип жүрүшөт чоңоюп калсачы.
өздөрү дагы эчтеке кыла албайм да, болбойт да, дебеш керек да адам өзү дагычы. Мен ошентип айтып элем да мындай. Любой нерсеге аракет кылсаң болот да баарычы. Главное өзүңдөн аракет болуш керек да. Ата эне жөнүндө айтып кетиңиз. Ооба, негизичи байкем мындай да, ата энелердин колдогону главный да. Ата эне поддержка кылбаса, бала 10 жылда окуса деле болбойт да. Ушундай окуугаларга апалары деле ошентип үйрөтсө, анан ошондо жакшы болот да. Анан сен колуңдан келбейт, сен байкең багат, сен мунаның багат, сен мунаның карайт деп калтырып койгон болбойт да.